Бала жалгыз ойногонду жаш көрөт. Бирок бүгүн аны менен китеп кабы берге. Китеп кабына бардык сырын айтат. Мектепке баруу ал үчүн чоң майрамдай сезилет. Китеп кабы менен бирге болгондон бери мектепке барууга шашат. Анын иши болгон торпок тоткозуу, бирок аны дагы оор жумуштай сезет. Айлана жашыл тукаба, чымчыктардын сайраганы ыркүү чертилип жаткандай угулат. Бала өзү жалгыз, көктү тиктеп кыялданганды жактырат. А бирок күндөрдүн биринде ага кыйышпас дос китеп кап пайда болгон. Аны эң жакшы көргөн таятасы алып келген. Эми дүйнөдө ага дагы бир сырдаш табылды. Тайыне, карачы китеп кабымды. Көрдүм китеп кабыңды, колум бош эмес, ары барып ойночу. Сейдахматова, карачы китеп кабымды. Ичине китеп салып мектепке барам. Ким сатып берди? Китеп кабым мени кызыктырбайт. Ары барып ойночу. Гүлжамал, карачы китеп кабымды. Жап-жаңы таятам сатып берди. Ичине китеп салып мектепке барам. Ай Нургазы, жүрөгүмдү түшүрдүң. Эмне болду? Айсан турбайбы? Билесиңби? Азыр менин колум бош эмес. Анан сүйлөшөлү. Ай Нургазы, тарынып калдыңбы? Кой тарынба, сен атаңды сагындыңбы? Ооба, мен атамды сагындым. Матрос атамды аябай сагындым. Кел экөөбүз бирге турба менен көлдү карайбыз. Арол дөбөгө чыгып алып, түрбүсүн алыска салып туруп ак кеме. Балага эң кызык табылган ак кеме. Аны көбүнчө эң жакшы көргөн таятасы да, Гүлжамал эжеси да ойлоп турган. Эми ага эрмек китеп кап. Ал үчүн эң кызык нерсе ак кеме. Сагынып, саргайып күткөнсүп, эң узун сапары бүткөнсүп, жүрөгү балага тарткансып, ак кеме чоң ойго түшкөнсүп. Ак кеме жээгинде чоң көлдүн, а бала үстүндө чоң белдин дүрбүсүн элендеп караса, ак кеме дегенсип мен келдим. А бала сүйүнүп баратты, бет алып көңүлдүр көл жакты, жаш болсо дагы тунук сезимин аталык сагынып жадатты. Арыба, ак кеме мен келдим, жете албайм сага, сен келгин. Же мейли сен бир текеке тур, балыгы болуп барайын мен көлдүн. Сагынып, саргайып күткөнсүп, ак кеме жээгинде чоң көлдүн, а бала сүйүнүп баратты. Арыба, ак кеме мен келдим. Арыба, ак кеме мен келдим. Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме чыгармасындагы баланын ыйы, анын атасына болгон кусалыгы, сагынычы аркылуу терең социалдык көйгөй чагылдырылат. Бул көрүнүш бүгүнкү коомдо да актуалдуу. Канча балдар ата энеден алыс, чоң ата чоң энесинин колунда, жакын туугандарынын колунда чоңоюп, ата эне мээримине зар болууда. Айрымдарын атасы таштап кеткен. Балдар болсо атасына таарынбайт. Бирок баланын жүрөгүндөгү атага болгон сагынычты көнбөйт. Ак кеме бүгүнкү күндөгү үй бүлөлүк ажырым, балдардын ички дүйнөсү жана коомдогу кайдыгерлик сыяктуу маселелерге ой жүгүртүүгө түрткү берет.